Кайсада калса алтын бар, челбереген кыргыз челегине бийик жарашат. Спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын, кыргызында күрөш чыккан балбалдардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба, муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Улуу жаркан бул ырымды спортчуларга арнагам, жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Шеберине спорт түрүнүн ары көздөй жогору, дагы бийиктерге жетип бийгиликте бололу. Ошондуктан өжөрүңдү элиң үчүн аяба, биз силерге ишенерибизди билип алгыла. Талыкпагандар күнүгө өсүп келе жаткандар. Билдиребиз өзүбүздүн агайларыбыз. Анан бул калыс сенин мээнетиң действительно баарын башын кошуп байке деп мына Батыр байкеда демилген ушу кайрылууңарды колдоп тиги жетекчилерге жеткирип берип атты. Батыр байкеге да рахматыныкы биздин дагы бүт баарыбыздын сөзүбүзгө мындай колдоп өзү да азыр көрүп аябай ыраазы болуп атат. Азыр жетекчи Альянс Алтын руководствосуна да ыраазычылыкты билдиребиз. Анан калыс Батыр байке баардык каалоо тилектерди айтты. Бул Альянс Алтын компаниясынын атынан бүткөн. Скакалкалар жанагы. Ошо скакалкадан башкасы жок экен жанагы. Спорт зал деген ошо аябай Кыргызстандын желегин желбиретип бүт дүйнө жүзүнө тааныта турган сөз да. Ошондой жана Айсулуудай бизде дагы эме олимпиада призер ким эле? Бегалиевдей балдар өскөн. Мага ошолордун жолун жолдоп, силер да ошондой өскүлө. Жолуңар ачылсын. Жакшы келечегиңер кең болсун балдар. Ушул спорт залды ушундай деңгээлге жеткирип аткан калыска, Альянстан кызматкерлерине, кол кабыш кылган ушул жерде таластын сарын жигиттерине баарына рахмат деп солуктабыгыла. Балдар силер өсүп өнө бергиле. Батыр акеге чоң рахмат. Боке чоң рахмат. Компанияга рахмат. Силер аркылуу компанияга, конечно, рахмат. Через силер болуп атат. Мына өзүңөр көргөндөй, алтын үкөбүз калыс. Бала активный, старательный, ошонун артынан биз жүрүп акелер болуп. Жана сөз бар эмес беле. Аганы көрүп, ини өзөттүк. Кээ кезде наоборот болот экен. Инини көрүп, ага өзөттүк. Батыр аке, силерге чоң рахмат. Биздин колубуздан, агайлардан келген колубуздан аракет кылайык, балдарды чоңойтоюк. Мына дүйнө чемпиондорубуз бар. Кудайым мырза. Азиян чемпиондор бар, ал не олимпийский вид, бой без правил, Кудай мырза олимпийский видтен дагы чыгарабыз. Мондай залда, я думаю, мы обязаны это сделать. Bizde al. Обязанность бар да уже ушундай эмеге. Демек силерге чоң рахмат. Алла разы болсун биринчисинен. Ыраазычылык берет. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, баарыңыздарга биринчиден ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчиден Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Калыс Али агай, сіздерге терең баарыбыздан ыраазычылык. Ушунчалык бизден баштан баштап көрүп жүрдүк. Биринчи келгенде жүрөгүбүз түшүп калган, жасап аткан оңдоо иштерин көрүп, жана мээнет бар экен. Мынакей азыркы Бишкектеги эле заманбап машыктыруучу залдардын бирине катарына кирип алды да. Анан демөөрчүлөргө дагы себепкер мынакей Батыр аке, Ботбаке сиздерге Алла разы болсун, себепкер болуп ушинтип демөөрчүлүк иш кылып ушу оңдоо иштерине ушу ыраазыбыз да бардыгыбыз. Калысы менен Али агайга кичине калпак кийип коелу. Күндөп өтүп Кудайым көрсө, ушул залдан мыкты мушкерлер, мыкты спорт чеберлери чыгып, биздин желегин желбирет. Бул берден эми Калыс агайыбыздын өзүнүн спорт чөйрөсүндө өзүнүн орду бар. Олимпиадалык деңгээлдеги достор дүйнөнүн 4 булуң бурчунан алар дагы өзүнүн салымын кошуп атышат бул залдарга. Анан ошолордун атынан мына шаардан достору келген экен. Достордон ким? Биз.
Assalamu алейкум, урматтуу байкелер, агалар, достор, инелер, ошондой эле жаш өспүрүмдөр. Мен өзүм биринчи тренерский карьерамды ушул жерден баштагам. Калса кайда билет, баарыбыз ушул жерден баштадык. Эми баягы ааламга жол айылдан дегендей, бирок ал жол үчүн дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр, условиялар керек экен да. Мен мына башында келгенде Талаш шаарында бир эки эле зал жаштар үчүнчү. Эки эле зал бар экен, эми ал жерде Талаш шаары үчүн бул өтө аздык кылат да, мындайча айтканда. Эми бул ушул көйгөйдү көрүп, байкап, инициативасын колго алып, дагы кеңейтип ушундай залды частный кылып ачып атат. Бул да өтө чоң бир салым мамлекеттик деңгээлде да, мындайча айтканда. Кудайга жага турган, Аллах Таала жага турган иштер. Аллах Таала разы болсун дозубузга. Дагы өркүндөп өсө берсин. Жанагы биздин жаштарыбыз үчүн бул дүйнөлүк жана олимпиадалык аренага алып чыга турган бир тепкичтеп берди, биз билебиз да, ошентип ишенебиз. Ошондой эле четке турбастан байкелерибизге, демирчи байкелерибизге чоң терең ыраазычылык. Ар дайым салымыбыздарды кошуп, бирге жакшы Кыргызстандын патриоту болуп, Кыргызстаныбызды өнүктүрө берели. Чоң рахмат. Бул көрүп турган биздин маштурчу бөлмөбүз. Бул биздин залдын жетишкендиктери. Бул жерде Россиядан жана Чымкенттен алган балдардын бел угурлары. Берде балдардын азыр өстөр бул угурлардын эздери ар бир өзүнүн кызматтарын иштешет. Биз бир гана спортту эмес, биздин азыр жеке бул залдагы балдар Кудай буюрса чоң кызматтарда өтөп жүрүшөт. Кудай буюрса алда армияда кызмат кылып жүрүшөт. Ошол бизде бир гана кандай десем, биз басымдуулукту эмеге билимге көбүрөөк беребиз. Жана ошол мамлекетибиз үчүн өзүнүн кызматтарын аткарышка аябай ошол жөнүндө үндөйбүз. Батыр аке, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигине, андан тышкары жана жогоруда да айтты, сиздерге ыраазычылык, байкелер, энелердин баардыгы айтып кетти. Биз дагы ошол ыраазычылык сөздөрдүн баарына кошулабыз. Андан тышкары ошол Альянс Алтын компаниядан тышкары дагы бизде ошол Таластагы агалар, энелер, ошол фасоль багытында тармагында иштеген ишкерлер, Талгат байкелерибиз, Алиби байкелерибиздин дагы жардамдары болду аябай. Биз дагы ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары ошо Алтын казык соода борборунан дагы жардамдар болду эсен байкелерден. Ошол байкелерибизге дагы ошол залдын атынан, жамаатыбыздын атынан ыраазычылыктарды билдиребиз. Сиздерге бекем ден соолук, ийгилик, баардык жакшылыктарды каалайбыз.